менен Кадамжайлык туугандар, сиздерден шайланбай калган депутатыңар рахмат разы кабыл алып коюңуздар. Шерден депутат болуп барайын десем, дегене деп шайлабай койгонсуңар, да? Дуал жыгылса өзү жак карап жыгылсын деген макалыңар бар экен. Майрамыңыздар менен. Бүгүн мына ушундай эң бир чоң майрам, эгемендүүлүктүн майрамында сиздер менен жолугуп турганга аябай кубанычтамын. Ошол Абдулдекөбүз Кыргызстандын бардык жеринде борбордо, областтардын борборунда өтүп аткан майрамды эмес, мына ошо сиздердин шаардын майрамына келип катышып отурабыз. Себеби ушундай иш-чараны шаардын мэриясы биринчи жолу өткөзүп аткан экен. Биз мындан кийин дагы маданий жактан байланышып иштеп турайлы деп, астыңыздарга ушул майрамдык жакшылыкты тең бөлүшкөнү келип отурабыз. Эгемендүүлүк деген бизге Кудай Тааладан берилген бир белек болуп калды да. Көп мамлекеттер эгемендүүлүккө жете албай эмне деген нерселерди башынан өткөзүп атышат. Бизге Кудай Таала ушундай насип эткен экен, мына ушундай эркин деген өзүбүзчө мамлекет болуп, ошонун майрамын майрамда атабыз. Бар болуңуздар, аксакалдар. Мондай бир көпчүлүк концерттерде биз аксакалдарды көрбөй калдык, сиздер концертке келбей калдыңыздар. Деги эле ушул Кадамжайда концертке келбейсиздер да, силер. Мен көп жерде концерт коюп жүрөм, билет алып келгенди яман көрөсүңөр. Ама бекер концертке келет экенсиңер. Бар болуңуздар. Мен ойлодум эле булар бекер концертке ham келбей коюп калабы депчи. Келиңиздер эми майрамыңыздар менен. Мына ушул майрамды Кудайым кут кылсын. Ушундай күндөргө жеткен Кудайга ыраазычылык билдирейlik. Деле кыргыздар дүйнөдө эч кимге окшобогон эл экенибизди мен дайыма айтып келем. Дүйнөдө бир гана кыргыз 5 жыл иштеп акча чогултуп келип, бир күндө тойго чачып берип, дагы иштегени кете бере турган эл. Эч ким ондай кыла албайт экен. Биздеги өтүп аткан тойлордун баасы Америкадан келгендер укканда крышачылык кетип атат. Ошко бир чет мамлекеттиктер келип калган экен, өткөндө шаардык көрүп жүрүшсө, бияктан жалаң хамирлер менен бир ЗАГС кеп калыптыр да. О, бечаралар ойлоп туруп президент келет экен депчи. Коюн президент келсе учурашып коелу деп шляпаларын алып, баа хамирлерге карап, башын ийип ушундай кылып өткөзө беришиптир. Карачы президент сопровождение менен кетип бартат деп турса эле, бияктан жалаң Лексустар менен дагы бир той кеп калыптыр. Дагы президент кеп калыптыр деп биякты карап алып ушу учурашатмыш. Эми турса эле бияктан жалаң лимузиндер менен дагы бир той кеп калыптыр. Булар да президентке окшойт деп бияк карап жатат. Биздин тойлорду şu toylarga ketken akçаны ekonomday turgan bolsak tуугандар, мамлекеттин карызын биз 2 жылда төлөп коет экенбиз. Себебі мамлекеттин тышкы карызы 3 миллиард доллар болгон болсо, биздин Россияда иштеп жүргөн балдар кыздарыбыз жылына бизге 2 миллиард доллардан ашык акча жөнөтөт экен. Биз 2 миллиард долларга той өткөзөт экенбиз азыр. Ошон үчүн биз 2 жыл той кылбай койсок, эч кимден карызы жок калат экенбиз да. Мен айтам да, ушу тойду менимче өзгөртүш керек өткөзүүнү. Үйлөнүп атканда жанагындай чоң акча чыгым кетирип, үйлөнгөнү токтотуш керек. Жана бир кой сойуп эле үйлөп коюш керек болду. Ама ажыраша турган болуп калса, мабада ана шында той кылыш керек да. Бир 1000 адам бата турган тойкананы салыш керек. Ошол жерге кыз жактан 500 адам келиш керек, милдеттүү түрдө. Бала жактан 500 адам келиш керек. Ошондой той өткөндө гана ЗАГСты кырка турган кылышыңыз керек да. Yaman kızık toy oladı. Acıraşı toyuna hoş gelipsinger. Tamadan zilüge sözüm bana. Ha? Kim jaktan ideya acıraşı çıka durgan bolsa, misal üçün bala jaktan çıksa, çıgımdın bardığın oşo balanın tarap götürüş gerek de. Atası jini kelip çıkıp söz söylep atat. Bop turganda, men özüm ana pederinge neyletke aytkenmin. Mana şu Ergeç Baydın kızın abayla koygun desem, mana şu boboya tağın ordunayın. Mana endi nime oldu diye, mana önce çıkım oldu. Devatsa kızın atası jini gelip geldi, kuda, eks kuda. Biz amele kızımızdı sağa bereyin dege yok dek. Murdağı köyümüne yaşayıver desem boğazdan. Ya, murda Amerika diygen mi de? Sen deme, maslı aldı mı da odasın? Bizim murdaya diygen bolcu. Ana canca, toydu karayım. Spesine sorup duruş gerek de şunda akıllıcı bolsa cancal çık geçmeyin de. Kıskası ekonomik akılışlı yollarını öğrenişimiz gerek, tavuşumuz gerek. Bugün hem bayram. Bayramda Kırgız'ın özgöçölük yolunda aytmasak boğay. Men көп nerseni karaptan kalam. Kırgız'ın gana balası dükkanga girip arak satıp alıp durup
Закускага колбаса алып атканда, bu halal деп сурап коет экен. İçkenin arak болгондон кийин халалга бала барбы? Кыргыздын гана баласына аракты коюп, сол колуң менен берсең, мусулмансыңбы, оң колуң менен бер деп айтат. Калган пакетке салып көтөрүп кетип калат экен. Эч ким мындай кылбайт экен, Түндүктө мындай кылыш эмес, азыр үйрөнүп калышты азырчы. Биринчи башталганда кызык болгон. Ушундай тойдон баары жокту көтөрүп кетет экен деген угуп калышыптыр дагы. Тойга кирип отурганда эч беле өтүрүлүп баарын пакетке салып бөлүштүрүп алышыптыр. Стол үстүндө эч беле жок да, неме болду десе, оштап кетет экен. Биз жеп бүткөндөн алып кетебиз, алып койгула деп зорго кайта ордуна койдурганбыз. Ар кыз салттар бар деп аралашып атат, үйрөнүп атабыз. Кыргыз гана балага ат койгондо, ырымдап туруп коет да, билесиздерби? Biz жөн эле койбойбуз аттычы, сөзсүз ырымдап коебуз. Көптөн бери балалуу болбой жүрүп, балалуу болсо баласынын атын Кудай берген деп коюшат. Кудайдан тилеп жүрүп таптым, мына аш баланын атын Кудай берген коеюн. Эгем берди деген аттарды көп коебуз. Эгемден сурап жүрүп таптым эле ошо атын Эгем берди коеюн деп. Мен бир атка түшүмөй жүрөм да ошо. Мейман берди деген атты эмнеге коесуңар? Aşağı ayallar köplersen bileti bizge aytmaydı da şu. Menimçe köpten beri balalı olboy жүрүп, kurortga varıp bolboy, oyakka varıp, buyakka varıp, doktorga varıp bolboy. Anan bir meyman kelip ketkenden keyin anan şu haligi meymanın atı kime dedi desem, meyman berdi koyuyor demiş. Bağcılı Южный Сахалинге konser koyup barsam oşakta 20 bin kırgız iştep жүрөт. Bir kişilik bala жүрөт, нар өзү мüşahit etti. Buna balanın atı kim desem, Rahman berdi dedi. Ben bergen yokmun dedim. Ben oşa birinci marta kedim, kayaktan berem oldu. At meselesi dağı özü bu adamın yaşausunda tasirini tigize turgan nerse. Çın. Buna İbrahim Junusov ükam bayağı жылы eleman degen oyun жазган. Kırgızistan'da 5000 balaga eleman деп at koyulgan hazır. 5000 elemanımız var hazır. 20'den ötken balдар. Men uşulарды okup durup Jambul dostuma aytdım. Jambul. Kara seni menen 30 yıldan aşık iştep жүрөм. Bir insan balasına Jambul dep senin atın koybayt. Nege desem? O menin atıma ıyık at, onca munca bala katarı bir elbayt. Jambul'dun atı ıyık atım eşe. Jambul. Onda olsa menin atım ıyık balış gerek desem neme dedi? Elhamdülillah musulmanbız buna oturganlar. Menin atımda bular bir günde çok degen 10 mert aytışat dedim. Bismillahirrahman, 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 Bismillahirrahman. Uruluk kılgan yem, Bismillahirrahman, kovalagan yem, Bismillahirrahman. Sen kayırda gördün Bismillah, Jambul diye baş çekenlerin dedim. Kazakistan'da Jambul degen şehir var da bilesiniz mi? Buna şu Jambul dostumdu televizordan görüp kalıp Kazaklar. Şehirden atın almaştır bir şeyden, taraz bu kaldı hazır. Bitti şehir yok olup gitti de bunun arkasından. O şey onlar bu Prezident koyu meselesi şaylığa kelgende Jambul dostum katıştı bilesizler. Jambul kandidaturasını koyğanda Abduldak öz 3 gün uyga bekinin bir attık eşke çıkpay. Elden beri de bizden sonra Jambul prezident bolsam ne olur depçi. Kayaktan bilemiz Jambul prezident bolsa. Kıskası prezident egerde izlevatsalar şu meni koysalar kanday olur prezidentike? Bolur öyle. Men prezident bolsam Abdulda sırası Жалалатка губернатор болот айтып коет. Күмөндөр Нарынга губернатор болот, Баткенге Жамбыл губернатор болот. Desem залда bir Баткенчи отурган экен, Айшава, немеге Жамбыл болуш керек бизге дейт. Жамбылам куудул да неме болуп берем десем, коюң ошо куудулуңузду. 10 жыл мурда бизге концерт коюп барган эле, бир жаңы туулган баланын оозуга түкүртүп ырымдадык эле. 10га чыккан балабыз сүйлөбөй дейт. Siz kudul bulut diye aydarsınız. Evet Jambul özümday udobnurak falan. Sizini tamaşa kılganda. Keringizler men bayramınızlar menen kutluktab